16-17 сентябрь Баткен облысында чегара жаңжалында жабыркаган тургундардын укуктары. Эгерде сиздин турак жайыңыз тоноолуу өрттөлгөн болсо, анда биринчи кезекте сизге келтирилген зыянды аныктоо үчүн атайын комиссия тарабынан изилдөө жүргүзүлүп, келтирилген зыян тууралуу акт түзүлөт. Ал акт 2 нускада болуп, бирөөсүн сизге тапшырууңуз керек. Бул документ кийин зыяндын ордун төлөөдө эске алынуу жана салыштыруу үчүн керектелет. Күйгөн турак жайыңыздын ордуна ошол размерде күйгөн үйүңүзгө тете үй талап кылууга укуктуусуз. Эгерде жаңы үйдүн размери кичи болсо, анда айырмасын акчалай түрдө талап кылууга болот. Күйгөн үйүңүздүн документтерин жоготкон же күйүп кеткен болсо, анда кадастр мекемеси аркылуу акысыз калыбына келтире аласыз. Эгерде үйүңүз же мал жандыгыңыз тонолгон болсо, ички иштер органына арыз менен кайрылууга укуктуусуз. Ал арыздын жыйынтыгы боюнча сизге келтирилген чыгымдарды төлөөдө негиз боло алат. Эгерде өздүгүн тастыктоочу документтер, паспорт, айдоочулук тууралуу күбөлүгү жана башка документтер күйүп кеткен болсо, анда сиз жашап жаткан жакынкы калкты тейлөө борборуна кайрылып, акысыз түрдө калыбына келтирсеңиз болот. Эгерде сиз жаңжалдан кийинки калыбына келтирүү иштери боюнча башка суроолоруңуздар болсо, кат аркылуу Баткен облустук администрациясына жана жергиликтүү өзүнүн башкаруу башкармалыгына кайрылсаңыздар болот. Кайрылуу катыңызды сөзсүз түрдө 2 нускада жазып, бир нускасын кабыл алган кызматкердин колун койдуруп өзүңүзгө алып калышыңыз керек. Колуңуздагы кат бул сиздин катыңызга сөзсүз түрдө жооп берет дегендин кепилдиги болот. Дагы башка маалыматтар жана юридикалык суроолор боюнча Интербилим коомдук уюмунун юристтерине кайрылсаңыздар болот. Дайыма жардам берүүгө даярбыз.